Ойлорумдан мурда жаным ырдадың. Кай жагына карап эйиш көрүнөт, сүйүүм сүзөт. Азербайжан жаштарынан суырылып чыккан жаш акындын ырларынан жаратканга, мекенге, табиятка болгон сүйүүнү, ошол эле убакта кайгырууну, жалгыздыкты да байкоого болот. Анын поэтикалык ой жүгүртүүсүнүн кеңдиги, Кудайдын үнүн угууга далалаттануусу өзүн бүткүл ааламдан ажырагыс кароосу бийиктикке көтөрүлгөндүгүнөн кабар берет. Соскучившись, я жажду слышать Бога. На небо не взлететь и не упасть. Кыргызстандын бермети болгон ысык көлгө таасирленип, суктануу менен мыкты ыр чыгарган, анда касиеттүү көлөнеден чексиз бейпилдикти тапканын жана ал үнсүздүк ага күч кубат берерин жазган. Ысык көл Кудай менен сүйлөшүү, бүгүн мен тирүүмүн, ар ирмемди келет баалагым, өзүңдү өзүң өлтүрбөгөн сыяктуу Кудайдын үнүн уккум келет аттуу ыр жыйнагындагы ырларды кыргыздын эң мыкты акындары Омур Султанов, Алтынай Темирова жана Аида Эгембердиева которгон. Мен азапка күнөө түштүм, азаптагы жарык берет деп, демек болгонду болгондой кабылдоо, анан ошол ар бир нерседен жакшы нерсени көрө билүү. Бүгүнкү ушул презентацияда акындын деген ысык көл жөнүндө ыры тууралуу көп сөз болду. Ошол ырда дагы ысык көлгө суктануу, ушул нерсе орун алып атат, бирок ошол жерде дагы ошол адамдарды бире турган бир ынтымак бере көр деп ошол көлдөн суранып атат да. Мунун өзү кандайдыр бир деңгээлде ушул ысык көлгө зыяратка келген сыяктуу, ыйык жерге келип бир нерсени тиленип келген сыяктуу элес берет. Миң нускада чыккан жаңы эмгектин бет ачар аземине жазуучу, окумуштуулар баштаган чыгармачыл интеллигенциянын, министрликтин өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын жетекчилери катышты. Дээрлик бардыгы адабий маданий байланышыбыз артылып, Кыргыз-Азербайжан элдеринин достугу мындан да чың болсун деген чын ниеттер айтылды. Өтүп аткан бет ачар азем Кыргыз-Азербайжан достук байланышы катары далилдесек болот. Анын ичинде адабий байланышыбыз. Биз бири-бирибизден акындарыбыз ырларын Азербайжан акындарын кыргыз тилине, кыргыз акындарын Азербайжан тилине которуп келгенбиз. Бул ушу эки өлкөнүн адабиятынын, айрыкча бүгүнкү күндөгү адабий байланышынын мындан арыда чыңдалышына, мындан арыда жакшырышынын бир себеби, бир далили бүгүнкү өтүп жаткан бет ачар азем болуп саналат. Это был еще один шаг для сближения наших народов. Бул иш-чара эки элди жакындатуу үчүн дагы бир чоң кадам болду. Мен өзүм Кыргызстанда төрөлүп, ушул жерде чоңойгом. Эки элдин достугу тыгыз, бекем болсо экен деп ар дайым тилеп келгем. Ушундай иш-чаралар болгондо абдан кубанам. Чынында Лейла Алиеванын поэзиясы эң бир аруу, жеткиликтүү. Анда Кудай менен адамзаттын ортосундагы байланыш, ишенүү, сыйынуу сыяктуу көрүнүштөр эң бир көркөм берилет. Эң негизгиси мыкты шайкештик бар. Кыргыз-Азербайжан достугу кылымдарга уланып, адамдарды туура жолго салган кереметтүү чыгармалар арбын жарала берсин деген тилектер айтылды. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурмабетов, Ала Той 24.